Саламатсыздарбы, кадырман угуучуларым. Жашоо окуялары каналынын туруктуу көрөрмандары. Сиздер жыдамсыздык менен күткөн Тагдырдын таш таманы аттуу аудио романыбыздын кийинки бөлүмүн сунуштайбыз. Ошол эле күнү кечинде Ажар өзүнүн үйүнө кайтты. Анын жашоосу калыбына келип, баары жакшылыкка түшкөндөй эле. Бирок ал үйүнүн босогосун аттаганда эшиктин түбүндө жаткан белгисиз кара кутучаны көрүп калды. Кутучаны ачып караса, ичинде Ажардын эски айылдагы үйүндө Тилек экөө түшкөн сүрөтү бар экен. Бирок сүрөттөгү Тилектин да, Ажардын да жүздөрү кызыл сыя менен чийилип, астына мындай деп жазылган эле. Сен баарын жеңдим деп ойлоп жатасыңбы, Ажар? Касымдын байлыгы сага бакыт алып келбейт. Марат менен Гүлнур түрмөгө кетсе, алардын артында ким турганын билбейсиң. Бул оюн жаңы гана башталды. Жакында сенин бүткүл өтүмүшүң жана бүгүнкүң күлгө айланат. Ажардын денеси муздап кетти. Марат менен Гүлнурдун артында дагы бир күчтүү табышмактуу душман бар экени айкын болду. Ал душман Ажардын өтмүшүндө Тилекти да абдан жакшы билет эле. Ажар колундагы чийилген сүрөттү карап, коркунучтан бүт денеси титиреп жатты. Ал дароо компаниянын коопсуздук кызматынын башчысы, мурунку тажрыйбалуу полиция кызматкери Руслан агайды үйүнө чакыртты. Руслан катты жана сүрөттү кылдаттык менен изилдеп чыгып, кабагын бүркөдү. Ажар айым, бул жөнөкөй эле бейбаштык эмес. Муну жазган адам сиздин өткөн жашооңузду гана эмес, Касым карыянын компаниясынын ички сырларын да жакшы билет. Катта Марат менен Гүлнурдун артында турган күч тууралуу айтылып жатат. Менин билишимче, Касым аксакалдын убагында эң чоң атаандашы болгон. Азыр ал көмүскөдөгү криминалдык иштерди башкарган Бөрү кайманаты бар чоң бизнесмен бар. Марат ошол кишиге абдан көп карыз болуп калган экен. Сыягы алар бул компанияны Марат аркылуу тартып алмак болушкан. Бирок сиз алардын планын бузуп салыпсыз. Анда бул кат ошол Бөрүдөн келгенби? Деп сурады Ажар чочулай. Муну такташ керек. Сизге жана Тилектин үй бүлөсүнө күзөтчүлөрдү кошом. Бул убакта эч кимге ишенүүгө болбойт, деди Руслан эскертип. Ошол эле күнү түнү шаардын четиндеги арзан кафелердин биринде эки адам жашыруун жолугушууда отурган. Алардын бири Тилек кууп жиберген Назима эле. Анын мурунку сулуулугунан изи да калбаган. Көздөрүнөн көрө албастык жана кек кайнап турган. Ал эми анын маңдайында кымбат костюм кийген, колунда карышкырдын сүрөтү бар, алтын шакеги бар сырдуу эркек отурчу. Бул Бөрү эле. Демек, тиги айылдык сел-саяк Ажар азыр Касымдын тактысында отурат дечи, деди Бөрү үнүн карылдата. Марат менен Гүлнур өздөрүнүн акмакчылыгынан улам баарын кулатышты. Бирок мен ал компанияны жөн эле таштап койбойм. Ооба, кожоюн, деп Назимага жагына сүйлөдү. Ажар абдан назик, жумшак аял. Бирок анын бир гана алсыз жери бар. Ал дагы эле тиги акмак Тилекти жана анын кары гана тенесин жакшы көрөт. Эгер биз Тилекти ортого салсак, Ажардын каалагандай кылчайбыз. Ал Тилек үчүн бүт мүлкүн берүүгө даяр. Бөрү муздак күлүп, колундагы шарапты урттады. Абдан жакшы. Анда планды баштайбыз. Алгач тиги Тилекти колго түшүргүлө. Ажар өз буту менен менин алдыма келип, келишимге кол коюп бере турган болсун. Эртеси күнү Тилек курулуш аянтында оор жумуштарын аяктап, үйүнө карай жөнөгөн. Анын оюнда бир гана Ажарды кантип коргоо, апасынын дары-дармектерин кантип табуу маселеси бар эле. Аңгыча анын жанына кара түстөгү чоң терезелери караңгылатылган унаа келип токтоду. Ичинен куралданган эки жигит атып чыгып, Тилектин оозун басып, унаанын ичине күчтөп салып, белгисиз тарапка каттуу айдап кетишти.
Мунун баары бир нече секундтун ичинде болуп өттү. Тегеректеги адамдар эмне болгонун да түшүнбөй калышты. Көп өтпөй Ажардын жумушчу телефонуна жашыруун номерден видео билдирүү келди. Видеону ачканда Ажардын жүрөгү оозуна кептелди. Экранда колу буту чынжыр менен байланган, бети башы кан болгон Тилек отургучта байлануу отурган. Анын артында турган бет капчан адам муздак үн менен сүйлөдү. Кандайсың Ажар айым? Сиздин мурунку сүйүктүү күйөөңүз азыр биздин колубузда. Эгер анын тирүү калышын кааласаңыз, эч кандай полицияга айтпайсыз. Эртең кечинде шаардын четиндеги эски цемент заводуна компаниянын бардык акцияларын Бөөрүнүн атына өткөрүп берүү тууралуу келишимди алып, өзүңүз жалгыз келесиз. Бир гана күзөтчү же полиция көрсөк, Тилектин өлүгүн аласыз. Ажар телефонду кармаган бойдон жерге олтуруп калды. Ал Тилекти кечирбесе да, анын өлүмүн эч качан каалаган эмес эле. Анын үстүнө Тилек аны өрттөн сактап калган эмеспи? Эми кезек Ажарга келди. Ал өмүр менен байлыктын ортосунда эң оор тандоонун алдында турду. Бирок Ажар мурунку алсыз аял эмес эле. Ал Руслан агайды чакырып, видеону дароо көрсөттү. Руслан агай, мен сени менен кошо барам. Бирок биз бул кылмышкерлерди өз капкандарына өздөрүн түшүрүшүбүз керек, деди. Ажардын көздөрүнөн өжөрлүк оту жанып кетти. Түн бир окум. Шаардын четиндеги эски кароосуз калган цемент заводдун тегереги жымжырт эле. Бороондуу шамал эски темирлерди уруп, коркунучтуу үн чыгарып жаткан. Ажар өзүнүн унаасы менен заводдун алдына келип токтоду. Анын колунда акцияларды өткөрүп берүү тууралуу жасалмаланган, бирок сыртынан караганда кадимкидей көрүнгөн расмий документтер салынган кара папка бар болчу. Сырттан караганда ал жалгыз келгендей эле. Бирок анын кулагындагы кичинекей байкалбаган наушник аркылуу Руслан агайдын үнү угулуп турду. Ажар айым, коркпоңуз. Биздин атайын даярдыктан өткөн топ тегеректи курчоого алды. Сиз ичкери кирип, Тилектин аман эсен экенин өз көзүңүз менен көргөндөн кийин гана бизге белги бересиз. Сак болуңуз. Бөрү өтө куу жана ташпоор адам. Ажар терең дем алып, унаадан түштү да караңгы жака көздөй кадам таштады. Заводдун чоң залынын ортосунда жалгыз лампа күйүп турат. Анын астындагы отургучта колу буту чынжырланган Тилек отурган. Анын абалы оор, бирок Ажарды көрөөрү менен көздөрү чоң ачылып, Ажар, жок, кач бул жерден, бул тузак, мени деп өзүңдү коркунучка салба деп болгон күчү менен кыйкырды. Жап оозуңду, деп Найзыма караңгылыктан атып чыгып, Тилекти жаакка чапты. Найзыма Ажарды көрүп, иштардыктан улам бети тырышып кетти. О, карап койгулачы, улуу айым Ажар өзү келиптир го. Кечээ эле менин кир-когумду жууп жүргөн кулум бүгүн миллионер болуп калыптырбы? Бирок баары бир сен менин алдымда тизелейсиң. Аңгыча көлөкөдөн Бөөрү чыкты. Анын колунда тапанча бар эле. Документтерди алып келдиңби, сулуу? Деди Бөөрү муздак үн менен. Мен убакытты созгонду жактырбайм. Папканы мага бер, ошондо гана күйөөңдү тирүү алып кетесиң. Ажар папканы алдыга сунуп, бирок колунан чыгарбай бекем кармады. Мен документтерди берем, бирок алгач Тилекти бошотуп, чынжырларын чечкиле. Мен анын аман эсен экенине толук ишенишим керек, деди үнүн титретпей чечкиндүү. Бөөрү өзүнүн ишеничтүү жигиттерине баш ийкеди. Алар Тилектин чынжырларын чечишти. Тилек ордунан туруп, Ажарды көздөй кадам таштады. Дал ушул учурда Ажар Бөөрүнүн көздөрүнөн куулукту байкап калды. Бөөрү документтерди алаары менен экөөнү тең атып салууну пландап жатканын, анын тапанчаны бекем кармаганынан көрүнүп турду. Ажар папканы Бөөрүгө сунуп жатып, кулагындагы микрофонго акырын азыр деп шыбырады. Ошол замат заводдун үстүңкү айнектери талкаланып, ичкериге Руслан агай баштаган атайын
даярдыктагы куралдуу топ атып киришти. Баарыңар куралды таштагыла, силер курчоодосуңар деген каттуу үн жаңырды. Ошол мезгилде бөрү чочуп кетип, дароо тапанчасын Ажарды көздөй багыттады. Бирок Тилек муну көрүп, эч ойлонбостон Ажардын алдына өзүн таштап, аны денеси менен тосуп калды. Тарс деген октун үнү угулду. Ок Тилектин далысына тийип, ал Ажардын кучагына кулап түштү. Бөрү экинчи жолу ок чыгарууга үлгүргөн жок. Руслан агайдын жигиттери аны ошол замат жерге жыгып, колуна кишен салышты. Назима болсо коркконунан бурчка тыгылып, кыйкырып ыйлап жатты. Тилек, тез жардам чакыргыла. Руслан агай, тез, деп Ажар Тилектин башын кучактап жерге отура калды. Анын көзүнөн жаш селдей акты. Тилек алсыз жылмайып канга боелгон колу менен Ажардын бетиндеги жашты арчууга аракет кылды. Ажар, мен сени убагында коргоосуз калтырып, үйүмдөн кууп чыкканда сенин жүрөгүң ушундай ооруган Мен эми түшүндүм. Мени кечир. Мен сени ар дайым сүйгөм. Бирок аны кеч түшүндүм. Менин ата-энеме карап кой, деп Тилек көзүн жумуп, эсинен танып калды. Тилек, көзүңдү ач. Мен сени кечирдим. Угуп жатасыңбы? Мен сени эбак эле кечиргем, деп Ажар өксүп ыйлап жатты. Көп өтпөй тез жардам унаасы келип, Тилекти ооруканага алып кетти. Дарыгерлер ок анын жүрөгүнө тийбегенин, бирок кан көп жоготкон үчүн абалы оор экенин айтышты. Ажар 3 күн 3 түн оорукананын коридорунда Тилектин карыган ата-энеси менен бирге Кудайдан анын өмүрүн тилеп дуба кылды. 4-күнү күнү дарыгерлер палатадан чыгып, чарчаган, бирок кубанычтуу үн менен «Сүйүнчү, бейтап эсине келди. Анын өмүрүнө коркунуч эми жок. Ал биринчи кезекте Ажар деген ысымды атады», деди. Ажар палатага киргенде Тилек ага карап алсыз колун сунду. Ажар анын жанына отуруп, колун бекем кысты. Алардын көздөрүндө мурунку таарыныч да, өткөн күндүн көлөкөсү да калбаган эле. Тагдыр аларды таштаманы менен канчалык таптабасын, алар бул сыноодон тазаланып, чыныгы сүйүүнү жана адилеттикти таап чыгышты. Кадырман катталуучуларым, кийинки бөлүмдү өткөрүп жибербөө үчүн каналга катталып, коңгуроону басып коюңуз. Сиздин оюңузча бул сырдуу каттын артында ким турат? Комментарийге өз пикириңизди калтырыңыз. Лайк басканды да унутпаңыз. Кийинки чыгарылышта жолугушканга чейин амандыкта болуңуздар.